Assalamu алейкум, кыргызстандыктар, амансыздарбы? Мен бүгүн бир аз кыскача ой айтып кетейин дедим эле. Бүгүнкү жогорку кеңештин жыйыны кышка даярдык боюнча вице-премьерлерди, министрлерди чакырган экен, келбей койгон экен. Жанагы мугалими класстан чыгып кеткен балдардай ызылдап атышат. Бул жалпы депутаттарга эмес, ал жерде бизди сыйлаган депутаттар дагы бар. Урматтуу депутаттар, бүгүн ким экениңерди өзүңөр билдиңерби? Өзүңөрдүн араңарда жүргөндөрдү өзүңөр коргой албай каматып койгондун кесепети ушундай болот. Жанагы Өмүрбек абам айткандай, вы уже никто. Силер эч ким эмессиңер. Бул менин жеке оюм. Кыргыз мамлекетинин казынасынан силерге жөн эле акча бөлүнүп аткан убал болуп атат деп ойлойм мен. Жөндөн жөн эле силерге биз акча төлөп берип атабыз, Кыргыз мамлекетинин элдери. Андан көрө жөн эле таркап кетпейсиңер, урматтуу депутаттар. Ошол министрлер, вице-премьерлер азамат экен келбей койгон. Себеби силер эч ким эмес болуп калдыңар, Кыргыз мамлекетинин депутаттары. Бар эмес, ал жерде аябай тасыккан, аябай өзүнүн оюну кенен айткан депутаттар бар. Бирок көпчүлүгүңөр, урматтуу депутаттар, уялгыла. Көпчүлүгүңөр кошоматчы экенсиңер ал жерде. Себеби өзүңөрдүн ким экениңерди далилдедиңер. Лучше таркап эле кетип калгылачы. Силерден сураныч. Пайдаңар тийбесе дагы зыяныңар тийбесин Кыргыз мамлекетине. Таркап кеткиле.